Сеулда тамган көз жаш. Экинчи бөлүм. Саатты карады. Түнкү саат 3 экен. Эми эпте уктап алайын деди. Болбосо эртеси жумушта кантип иштейт. Бир аздан кийин көз илинип кетти. Таңкы саат 7-де туруп, күндөгүдөй жумушка кетти. Азиздер кезектеги үйдүн акыркы шыбын жасап бүтүп, жуунуп таранып, кийимдерин алмаштырып кетүүгө камынып жатышкан. Эртеси кожоюну келип, кычыгынан бери текшерип, жактырса кабыл алып, келишимдеги калган сумманы кемитпей курулуштун башчысы болгон Жанышка тапшырат. Жактырбаса, кем өксүгүн кайра жасатышы керек. Жаныш агасы менен иштеп жаткандан тартып, бирөө да кардарга жакпай калган эмес болчу. Кийинки күнү алар башка имараттын курулушун башташат. Азиз бут кийимин кие берерде сырттан жаш балдардын ызы чуусу угулуп калды. Жаныш өз буюмдарын салган баштыгын колуна алып, шаша көчөгө чыкты. Анын артынан удаа баскан Азиз жол четиндеги дарактын түбүндө кийимдери айрылып, чачтары жайылган жаш кыздын эки тизесин кучактап отурганын көрдү. Ачууланган Жаныш артына кайрылып келип, кыздын колунан тарта ордунан тургузду. Бетин жарым жартылай, чачтарын жаап тургандыктан кыздын жүзү толук көрүнбөдү. Эки ини титирегенине караганда аябай коркуп калган. Бир кезде эки колу менен чачтарын жыйнап, төбөсүнө чогултуп, чач капчыткычтары менен түрмөктөй салып, башын көтөрө бергенде чекесинен ылдый сызылган канды көрө Азиз чочуп кетти да, чөнтөгүндөгү жүз арчысын алып сүртүүгө камына бергенде кыз кереги жок дегендей башын артты көздөй буруп, өзү тисериле берди. Жаныш жигиттин колундагы бет арчыны алып, кыздын бешенесине басып, канды этияттык менен арчыды. Шок балдарга кантип туш келип калдың? Күн кештеп калганда бул жерде жүрөсүң, деди Жаныш кызга кайрылып. Кыз унчукпады. Эки көзү жайнаган татынакай кыз экен. Бир учурда көздөрүнөн бурчак-бурчак жаш тамды. Көптөн бери өз эне тилин укпаган кыз өз агасы жанында тургандай буркурап ыйлап жиберди. Экөө тең эмне кыларын, кантип сооротушун билбей, бейтааныш кыздын жанында бир азга үнсүз турушту. Жүрчү мындайраак. Жаныш кыздын колунан тартты. Ал коркуп калганбы, артынан карай кетенчиктеп барып туруп калды. Анан ушул жерде тура бересиңби? Бул жерди шаар деп коет. Ары-бери баскан, терс аяктарга жолугуп калып, шорун катыйт. Сен коркпой эле кой. Кыргыздын кызысың го. Бул тарапта эмне келдиң? Жүрү, биз иштеген жайга кирип, олтуруп, жакшыраак сүйлөшөлү. Биз дагы кыргызстандык болобуз. Могул жигит экөөбүз бир жерликпиз. Сен дагы биз тараптансың го? Чочуба, сага жамандык кылбайбыз. Мына менин дагы сендей кыздарым бар. Жаныш анын жерде жаткан сумкасын алып алдыга басты. Азиздин баяу көз карашын, Жаныштын жумшак сөзүн угуп, анан калса алардын кыргыз экенин билип, өзүнө келе калдыбы, кыз экөөнүн артынан ээрчи басты. Анын башка аргасы да жок болчу. Бир чети жердештерин көргөнгө эмелеки коркуу сезими артта калгандай болду. Экөө кыз менен маңдайлаш коронун жанындагы столдун четинде орундуктарга отурушту. Кыз башын ийген калыбында көзүндөгү жашын арчууга буямасы келбегендей таризде турду. Жана эле шок балдардын шакабасына учураганда бу тирүүлүк туурасында унуткан болчу. Менин өлүгүм Сеулдун көчөлөрүнө калып кетип, ит кушка жем болот го деген ой дароо мээсин көзүп өткөндөй болгон. Капысынан чыккан катуу добуш балдарды сестентип жиберип, бирөөсү кызды түртө салганда дарактын сынык бутагына маңдайы тийип, дароо кан сызып кетти. Жанынын ачышканына карабастан алардын качып жөнөгөнүн, жаны аман калганына сүйүнүп, мууну бошоп ыйлап жиберди. Бөтөн эл, бөтөн жердеги кордогу жанын кашайтып, арманын айтууга киши таппай, аргасыз турганда бул балдарга туш болушу кошумча эле. Кана кызым, сүйлө. Чындыгын айтсаң өзүңө жакшы болот. Балким биздин сага жардамыбыз тийип калар, деди Жаныш аста сүйлөп. Азиз шордоо кыз бул жерде кайдан, кантип келип калганын биле албай, кыргыздын жүрбөгөн жери, тентибеген мамлекети калбаган го деген ойго келип, ичи ачышканынан санаасы санга бөлөндү. Ордунан туруп барып, чайнекке чай койду. Ара жактан идишке суу алып келип кызга сунду. Эң оолу бети башын жууп, чай ичип алсын. Жаныш ага, бул кыздын курсагы да ачкан го. Жигиттин сөзүнөн улам эң оолу мына ушуну эске албаганын ойлоп, шашкалактай жооп берди Жаныш. Ооба, Азиз айткандай бир нерсе жеп ал.
анан болгондо айтып бергиниң деди. Азиз баштыгын ачып, ичинен тооктун этин, нан, помидор менен бадыраң алып чыгып, столдун үстүнө койду. Ичкериге кирип, бир тарелкага алып чыгып, этти кесип, помидор менен бадыраңды четине туурап, кыздын астына жылдырды. Бети колун жууп келгенден кийин эң оолу нандын четинен ооз тийип, Азиз коюп берген пияладагы чайдан бир ууртады. «Уялба кызым, эттен ал, курсагыңды тойгуз, убакыт бар», деди Жаныш күн кештеп кеткенине карабастан кыздын көңүлүн жубата. Жана эле ачкалыктан ичи ачышып жатканына карабастан бир аз жеген болду да, экинчи ирет чай куюуга камынып жаткан Азизге карап, пияланын бетин колу менен жаап, ичпей турганын билдирди. «Айт дедиңиз, айтайын. Сөзүм башынан болсун», деди кыз. Бул учурда ал соорунуп, өзүн бир калыпта кармап калган болчу. Ширин апасы экөө Бишкектин четиндеги жер тамдардын биринде турар эле. Мектепте жакшы окуган кыз, аттестат алары менен билимин улантып, бир кызматта иштеп, апасын колуна көтөрүп, карыганда бөпөлөп бага турганын айтчу. Апасы Ош базардын сыртында көчөдө кичине столдун бетине жашылча жемиш коюп алып сатчу. Анын ашыкча каражаты деле болбогон. Ошентсе да, таң эртең менен эрте барып, товарын өткөргөнү келгендерден алып, сатармандардын ызы-чуусу менен талашып тартышып, алып жаткандардын арасына кыпчылып, эптеп капчыгындагы акчасына жараша сатып алчу да, жайына келип, жарымын столдун бетине коюп, калганын өзү отурган табуреткасынын жанына коюп алар эле. Кээде бир кап бадыраңды сатып, түгөт албай калчу. Эртеңки күнгө калып кетсе, соолуп жараксыз болуп калганын эстеп, аларман келсе сатып алган наркынан да арзаныраак болсо өтүп кеткени дурус деп бере салчу. Помидорду азыраак алчу. Эрте жазда анын наркы дагы кымбат болгондуктан жанындагы акчасы көбүнчө кап-кап алганга жетпечү. Кечки дейре өзү дагы жаратылуу тамактанчу эмес. Көчө кыдырып тамак саткан аялдардын колунан бир стакан кофе менен бир пирожки же самса алып жечү да, кери элдин кечке үйүнө барганга ушунус менен калчу. Кечинде пайдасын дагы үнөмдөп, бир азыраак картошка, 300 грамм эт сатып алып, анан сатканынан ашкан 2 даана помидор, ошончо бадыраңды баштыгына салып, үйүнө карай шашчу. Ал келгенде ширин пияз менен картошканы аралаштырып, кып-кызыл кылып туурап, дасторконун жайып, чай демдеп апасын күтүп алар эле. Келери менен базарда иштеп суу жыгыла кеткен апасынын колундагы жүгүн алып, ичиндегилерди жай-жайына жайгаштыра салат да, кийимдерин алмаштырып чыккан апасынын бети колуна суу куюп берет. Апасы өтө таза аял болгондуктан күн сайын самун менен жуунуп, анан таптаза халатын кийип, кызы даярдап койгон дасторкондун четине олтурар замат кызынын мектепте кандай окуп, тапшырмасына канча баа алганын, келип сабагына даярданып, курсагынын ачканын, ачпаганын баарын толук сурап, бойдогудай жооп уккан соң Ширинди маңдайынан бир жыттап, бооруна бекем кыса, сагынычын таратып алат да, бир саамга олтурган соң экөө тамактанууга киришет. Бул учур эне менен кыз үчүн эң керемет, эң бир сонун бактылуу мүнөттөр болот. Эртең менен апасы ал куш уйкуда жатканда туруп баратып, төшөнчүнүн 2 капталын кымтылап жаап коюп, оозуна наар албай, таң саарлап базарга кетет. Кызы дагы эртелеп туруп, бирок түштөн кийин окугандыктан үй иштерин жыйнаштырып, идиш аягын жууп, китептерин барактап, тапшырмасын бир сыйра көздөн өткөрөт да мектебине жөнөйт. Ширин мектебин жакшы бүтүрүп, университеттин эл аралык мамилелер факультетине өттү. Тил үйрөнүп, чет өлкөдө окуумду улантсам, анан иштеп, апамды өзүм окуган мамлекеттин шаарларын кыдыртсам, жакшы жигитке жар болуп, апамды жаныбызга алып, бактылуу жашасак деп тилек кылчу. Ошол себептен мектептен эле англис тилин жакшы окуп, эркин сүйлөсө да сүйлөгөндү билчү. Институтта корей, япон, кытай тилин үйрөнүүгө умтулду. Кошумча курстарга барып жүрдү. Апасынын базардагы иши жүрүшүп, каникулда апасы менен жашаган үйүн актап-сырдап, ремонттоп, 1-2 жаңы мебелди сатып алышты. Ал 3-чү курска келгенде апасы ооруп, оорусунан айыга албады. Жалгыз жашап, байлардын балдарына тил үйрөтө баштады. Бири жакшы төлөсө, экинчиси акысын бербей. Анын үстүнө тил үйрөтүүчү курстар көбөйүп кеткендиктен жумуш табылбай, өз кардын өзү бага албай, окуусун уланта албай калды. Аны менен акчалуулардын балдар кыздары окугандыктан аларга теңелип кийим сатып кие албай, андан дагы корунду.
Жумуш издеп, шаардын жарыя реклама илинген жайларын кыдырып жүрүп, Кореяга жумушка чакырабыз деген жарыяга көзү түштү. Жазылган дарек боюнча издеп барды. Кудум эле корейлерге окшогон жигит-кыздар ал эшик чертип киргенде эле жылуу ырай менен кабыл алышып, жарыя боюнча келдиңизби деп сурашты. Анан Кореяга барса жакшы жумуш болорун, жакшы төлөшөрүн. Буга чейин ал өлкөгө барган кыздар жумуштары жакшы жашап жатышканын, алардын агенттикке ыраазычылык айтышканын жоорап салышты. Кыз биротоло ынана калды. Анын тил билгени ан сайын жакшы болорун айтышты. Колуна анкеталык суроолор жазылган ак паракты беришип, толтуртуп алышкандан кийин кол телефонунун номерин жазып алышып, кыздар чогулганда өздөрү кабар беришээрин, кайсыл учур болбосун даяр туруусу зарылдыгын билдирип, жылуу жумшак узатып коюшту. Арадан 10-15 күн өткөндөн кийин агенттиктен чалып жатышкандыгын, кыздар чогулуп бүткөндүгүн билдиришти. Алардан эртеси Сеулга самолет менен учаарын укту. Ширин бүткөн күн да келди. Эми анын бөтөн жерге иштегени кетери күмөн болбой калды. Жолго чыгарда апасы жаткан жайга барды. Кечээки боз топурак дөмпөйүп, аны сус кабыл алгандай. Үстүнө бирин серин чөп чыга баштаптыр. Аларды жулуп алып келген бир тутам гүлүн дөбөнүн үстүнө койду дагы, алыстан эле ыйлап алган кыз ан сайын буркурап үнүн чыгара боздоду. Алда апакем-ай, биз бактылуу эмес белек. Мен мектептен келип, сен базардан келгенче чыдамсыздык менен бүткөн күндөрүм, дасторкон четинде олтуруп, келечектеги бактылуу турмушту эңсеген таалайлуу учурлар кайда? Кыйналып жашасак да, сен өлбөй жүрсөң болмок эле. Эми кара жер жамынып, а мен сыртта томсоруп жапжалгыз калдым. Кимге таянам? Ким менен сырдашам? Ким менен кубанычымды бөлүшөм? Окуумду уланта албадым, апаке. Жалгыз башымды багууга кудуретим жетпеди. Мен акча табышым керек. Ошон үчүн Кореяга иштегени баратам. Мага ал жакта жакшы жумуш болорун, иштеп кетеримди айтып, ишендирип салышты. Башка аргам жок. Андан башка не кылам? Акыры кетүүнү туура таптым. Бул жерде мен ыйласам соородо турган сен жоксуң, апа. Сөзсүз келем, апа. Ал жактан акча алып келип, сага кооз күмбөз салдырам. Мен келгенче кайгырба, апа. Ак батаңды бер. Аргасыз чет өлкөгө бараткан кызыңа капа болбо. Мен сени уят кылбайм. Кыргыздын намысын сактайм. Аны менен өз намысымды сактайм, апа. Убада берем. Сен буга ишен. Апа, жаткан жериң жайлуу, топурагың торку болсун. Кыздын көз жашы суу агып, боз топурак ылайланып, апасынын үнү угулгандай сезилип кетти. Шириним, башыңды көтөр. Мектепте кыздардын алдыңкысы, окуу жайда окуунун мыктысы эмес белең. Башыңды ийип өксүй турган, шапайып көңүлүңдү чөктүрө турган кыз эмессиң. Мен дайыма сенин жаныңда, сага таянычың болом. Кызым, барбасаң болот эле, барам деп калыптырсың, этият бол. Өзүңдү, намысыңды, кыргыздын намысын сакта. Акылдуу элең, акылыңдан адашпа. Тур өйдө, артыңды карабай түз бас, жолуң шыдыр, жолдошуң кыдыр болсун. Бул үн ага кайрат бергендей болду. Жашын сүртүп, Куран окуп бата кылды дагы. Апаке, жаткан жериң жайлуу, топурагың торку болсун, деп улуулардан үйрөнгөн сөзүн ичинен кайталап, бетин эки колу менен сүртө. Уюп калган тизесин таяна ордунан туруп, түз басып, артына карабай, бейиттин темир сеткасын ачып, жолдун чети менен ийкин басып жөнөдү. Үйүнө келери менен сыртынан бекитип, дайыма бири-бирине кирип чыгышкан апасы менен кубаныч кайгысын тең бөлүшүп келген кошунасы, бир чети Аяш апасы Айшакандыкына кирип, үйүн табыштап, ачкычын берди дагы, кийимдери салынган жолдо көтөрчү сумкасын алып, аны менен коштошту. Ширин кызым, акылың бар кызсың. Туура кылып жатасыңбы же туура эмеспи? Балким сеники дагы туурадыр. Кетип баратасың. Этият болуп жакшы жүр. Бөтөн жер, бөтөн эл. Мурда барып көрбөгөнсүң. Кинодон гана көргөнүбүз болбосо, Кореянын кандай жер, эли кандай экенин билбейбиз. Багың ачылсын. Кудай жол берсе, бир күнү келерсиң. Үйүңдөн, апаңдын буюмдарынан камсана болбо, деди да Аяш апасы бешенесинен өөп жатып. Эки көзүң жайнап, апаңдын гана өзүсүң. Жаш кезде кудум эле сендей болчу. Кудайым сени сактап, апаңдын арбагы жөлөп даяп жүрсүн. Бир күнү кайтып келгениңде, ошондо сенин бактылуу турпатыңды көрөйүн.
кудум эле өз апасы менен коштошуп жаткандай Ширин анын кучагынан бошой албай 1 саамга чейин турду да анан өйдө боло көзүндөгү жашын сүрттү, ичинен буркурап ыйлап, сыртынан күлүмсүрөп, Аяш апасынын жумшак колун бириктире кармап, анан алаканын жаагына тийгизип туруп, жылуулугуна магдырай түшүп, аста кое берип, жердеги сумкасын дароо алды да жай басып сыртка чыкты. Көөдөнү кысылып, деми буулуп, эки ини титиреп, жол четинде турган таксиге ошол буулуккан калыбында барып отурду. 15 кыздын бири болуп, бөтөн шаардын кооздугун, андагы жыргалдуу турмушту элестетип, жүрөгү ээлеп жээлеп, бөтөн мамлекетке учту. Кыргыздын асман тириген ала тоосунун үстүнөн жүрүп отуруп, Сеул шаарына келип конушту. Тоосу алгандар аларды тоо менен бийик бир имаратка алып келишти да, аларды күтүп турган адамдарга алардын тандоосу боюнча ар кимисин ар кайсыл жакка таратып жиберишти. Ал адамдар өңчөй орто жаштагы жана улгайган эркектер болчу. Ал элестеткен кооз имаратка же завод фабрикага иштегенге эмес, кийин укканына караганда бул кыздарды күйөөгө тийгени жөнө түшкөн экен. Кореяда күйөөсү менен аялы ажырашса же бирөөсү кайтыш болсо, жаңы үй бүлө куруу абдан кыйын. Кореянын эркектери экинчи жолу үйлөнө албай калышат. Себеби жаш кыздар алардын финансылык абалына карашат. Кореяда үйлөнүү оор, бөлө курууга бул жакта өтө олуттуу мамиле кылышат. Ошондуктан ал эркектер башка элден өздөрүнө аял издешет. Көбүнчө Кыргызстандан алышат. Ал жактан агенттик аркылуу таанышып, анан бул жакка алып келишет. Бирок кыргыз кыздары бул жактан бүлө түзүү абдан кыйын болот. Себеби алар жаш, күйөөлөр болсо жаш өтүп калган болот. Алардын турмушка болгон көз караштары айырмаланат. Мындан тышкары тилдери, маданияты, чөйрөсү башка болот. Бири-бирин түшүнүшпөй калса үй бүлө бузулат. Бул учурда кыздар моралдык дагы, психологиялык дагы зыянга учурайт. Ал эми Шириндин бешенесине сырттан киришкен эки жаш дароо аны тандап алышты. Ошентсе да жаңы үйлөнгөн бир жаш үй бүлөгө үй кызматкерликке туш болгон кыз келишин келип алып, кайрылып кантип кетээрин биле албай дабдырап калды. Ал агенттиктин кызматкерлеринин айтымы боюнча бир заводдо же фабрикада иштемек. Колундагы жеңил жүгү салынган сумкасын көтөрүп, тигилер менен сыртка чыкты. Талашып тартышып отурууга бул жер Кыргызстан эмес, ошондуктан эрксизден аларды ээрчиди. Эшиктин жанындагы жылтыраган кара машиненин эшиги ачылып, алдына күйөөсү, артына суйкайган сулуу келинчектин жанында Ширин олтурары менен айдоочу зуулдатып айдап жөнөдү. Сеулдун кенен асфальт жолу менен жүрүп отуруп, бир кезде кооз, көркөмдүү салынган кабаттуу тамдардын биринин тушуна келишкенде чоң кенен дарбаза ачылып, алар олтурган унаа менен короого кирди. Астында көк майсан чөп, кооз гүлдөр, түшүндө көргөндөгүдөй не бир ажайып жерге келип түштү кыз. Ал окуган институт заңгыраган жай болгону менен анын айланасы ушунчалык кооздукка оронгон эмес болчу. Кенен эшик ачылып, ичкериден эки колун бооруна алып, үй кызматкери тосуп алды. Күйөөсү менен келин төрдөгү диванга жанаша олтурушуп, сумкасын эки колу менен бириктире тизесинин тушуна көтөрүп, тике турган кызга олтур дегенде ишарат кылды. Алар корей тилинде сүйлөштү. Бул тилде жакшы сүйлөй албаганы менен бир аз да болсо билгендиктен кыз алардын эмне деп айтканын түшүнүп турду. Алар көрсөткөн креслонун бир четине аярлай олтурду да күйөөсүнүн сөзүнө кулак төшөдү. Бүгүнтөн тартып келинчеге эмне тапшырса баарын жасоо анын милдетине кирерин, дегиси анын жеке кызматкери боло турганын айтты. Анан ал киргенде эшиктин оозунан тосуп алган аялга бурулуп, бул кыздын бөлмөсүн көрсөтүп, мунчого киргизип, андан кийин атайын үй кызматында кийүүчү кийим-кечелерин дайындады. Үй башчысы Ширинди биринчи кабатта жайгашкан чакан бөлмөгө баштап кирди. Анда бир керебет, бир шифонер, анан бурчта чакан стол, бир орундугу менен турган. Ага жуунуучу жайды көрсөтүп, жуунуп чыкканда үй кызматкери кожоюну айткан кийимдерди керебеттин үстүнө таштады. Ширин кийимдерин чечинип, ал кийимдерди кийди да күзгүнүн жанына келип өзүн тааныбай калды. Асман түстү, бели кымча келген көйнөк, белиндеги ак фартук, башындагы чакан ак жоолук ага жаккан жок. Мындай кийимдерди Корея фильмдеринен көргөн эле болбосо, мурда кийип көргөн эмес.
Көптөн көксөп келген тилеги ушул беле. Бир үйдөн чыкпай, байдын үй кызматкери болом деп ойлогон эмес. Эми бул жерден кете албачудай сезди өзүн. Өзү келгенде көргөндөй чоң темир дарбаза, бийик тургузулган коргон, ичинен оңой менен кете алмак эмес. Чыкканда деле бул жерди билбейт, кимге кайрыларынан да башы маң. Түрмөдө болгон жайга өз эрки, өз буту менен туш келди го. Атаганат ошончо алыс жерден өз өлкөсүн, өзү туулган жерин таштап келип калбадыбы? Иштер иши болгондо арзып кирген окуусун бүткөрүп, колуна диплом алса, Кыргызстан үчүн, анын келечеги деп эсептеген жаштар үчүн алган билиминин уйткусун үйрөтүп, өз мекенинде эркин куш болуп учуп жүрмөк эле. Ошол эркин куштун бутуна тузак илинип, мына эми баш айланып, не кыларын билбей алдастап гана турат. Неси болсо да жакшылыгы болсун. 1 же 2 жыл иштеймин. Анан үстү жылуу бул адамдар өз мекенине кеткенге жардам беришер. Аялы деле мен курактуу экен. Балким бири-бирибиздин сырыбызды түшүнүп, ички туйгубузду билишербиз деп ойлонуп турганда, кызматкер аял аны үй кожойкеси чакырып жатканын айтты. Анын артынан басып, кожойкесинин уктоочу бөлмөсүнө кирди. Ал 2 кишилик керебетте узатасынан жатыптыр. Башын көтөрө кызды жанына чакырды да өз тилинде денесин укалап берүүсүн айтты. Ал жаткан керебеттин четине кыңкая отуруп, 2 колу менен далысына колун тийгизди. Ак шайы көйнөгү шуудурап, анын ичинде аялдын денеси пахтадай жумшак экендигин байкап турду. Колу кудум эле кебезге туш болуп, ошол кебезди абайлап сылап жатканындай сезилди. Анын апасынын денеси дагы ушунчалык жумшак эле. Жумуштан келгенде керебетине узатасынан жата калып, кызына күлүмсүрөй карачу. Бул анын денемди ушалап бер деген эле. Күн сайын жатар алдында апасынын денесин ушалап бүткөн соң, экөө катарынан жатып алып, узак баарлашып, анан уйкуга кетишчү. Апасы колун кызынын мойнуна өткөрүп, кызы апасынын жагымдуу жытын жыттап, уйкуга көшүрөр эле. Ушул жаш аялдын денеси апасын эске салып жатты. Бирок анын жаштыгынан денесинин чымырлыгы сезилди. Ушунчалык назиктик менен аялдын денесин ушалап жатты. Кыздын көзгө илешпеген назик колдорун анын денеси жактырып, магдыратты. Биринчи туш келгенде болдубу деп айта албайм. Бирок сааттан ашык ушалап отуруп, 2 колу уюп, кыймылдаганга жарабай калды. Бир кезде уйкулуу көздөрүн ачып жума, башын көтөрүп кызга карады. Уктап кетиптирмин. Мага кофе жасап берчи деди. Кайгачынан отурганга бели дагы ооруп калыптыр. Ордунан аста туруп, ооруган белин айлана, денесин күйшөй, колунун манжаларынын бири-бирине кайшылаштырып, ушалап, ага кофе жасап келүүгө бөлмөдөн чыкты. Эшиктин оозунан туш келген үй башчысы кожойкеси ага эмне дайындаганын сезип, ашкана тарапка кирди. Ашканасы өтө кенен экен. Үй башчысы эмнеси кайда жайгашканын айтып, ашкана менен кенен кесе тааныштырды да чыгып баратып, азыр үй кожойкесин жууна турган убагы болуп калганын эскертип кетти. Ширин кофесин кайнатып, тарелкасынын үстүнө коюп, жылтырак сырдалган полдон жыгылып кетпөөгө аракеттенип басып, кожойке аял жаткан бөлмөгө кирди. Ал креслодо китеп окуп отуруптур. Китебин жанына коюп, кыздын колунан тарелкасы менен кофесин алды да бир ууртам тамшанып койду. Кофе кайнатуу колуңдан келет тура, деди мурда жапайы кыз эч нерсе билбейт дедиби, ыраазы боло машырлана ууртады. Колуна китебин алып кайрадан окуусун баштады да улам кофеден ууртап коюп отурду. Бир стакан кофени жарым сааттай ичти сыягы. Кызга башка тапшырма берген жок. Эми бул качан жуунат деп турганда башын өйдө көтөрүп кызды карады. Эми жуунуп алайын, сен мага жардам бересиң, айтышкан чыгар. Кыз аста гана башын ийкеди. Ал ордунан өтө ыкчамдык менен турду да сыртты карай басты. Кыз артынан ээрчи жүрдү. Анын жуунуучу бөлмөсү башка экен. Бөлмөнүн эшигин ачып киргенде эле мурунга жагымдуу буруксуган жыт турду. Кыз магдырай түшүп эсине келди. Кожойке аял үстүндөгү шуудурум халатын чечип, кызга узатты. Ал илгичке эле салды. Ич кийимдерин чечип, ичкери бөлмөгө кирди. Ширин да сырткы кийимдерин чечип, ич кийимчен анын артынан басты. Кожойке аял ак гүлдүү шейшеп менен көкүрөгүнөн ылдый уронуп, бууга көкүрөгүн тосо, төрдөгү жайга барып отурду. Ширин идишке мээлүүн суу куюп келди да, пахтадан жасалган жуунгуч жумшак кездемени самындап,
кожойкесинин ысыктан бууланган денесине ары бери сүрткүлөй баштады. Колуң менен иштечи, сенин колуң кебезден да жумшак экен. Жагымдуу, деди кожойке. Кыз үн катпай анын айткандарын аткарды. Атын сурады, атады. Ширин. Ал кыздын сөзүн туура кайталоого аракеттенип, бөлүп айтты да маанисин сурады. Ширин, бул таттуу, деди кыз. Эсине ушул сөз келди. И деп койду аял. Магдырай олтуруп, анын денесиндеги самындын көбүктөрү дагы бир башкача жагымдуу жыттанып турду. Шириндин денеси да жибип, бешенесинен тер тамчылады. Сен корей тилин жакшы билет экенсиң. Кайдан үйрөнгөнсүң? Институттан. Кыз кыска жооп берди. Жакшы экен, деди аял. Экөөнүн сөзү журулушкандай болду. Англис тилинчи? Кыз дагы башын ийкеди. Болду окшойт. Ширин анын денесине жылуу суудан куйду. Назик дене жылтырап, анын сулуу мүчөсү татыналыгын билгизип турду. Сулуу аял экен, деп койду ичинен. Назиктигин кара. Сен дагы кайрадан жуунуп ал, деди. Аял ордунан туруп, кийинүүчү бөлмөгө карай басып. Кыз кала берди. Жаңы келгенде жуунганы менен ысык жерге киргенден кийин денесинен тер агып, чынында эле кайрадан сууга түшүүгө туура келди. Жыттуу атыр самынды көбүктөнтүп, бир башкача сезим менен кыз рахаттанып жуунду. Денесин кургатып, кийим кечесин кийинип чыкканда, аял өз бөлмөсүндө жасанып жаткан экен. Боёнгондон кийин ан сайын чырайын чыгарып, мурдагыдан дагы башкача болуп, куулуп кеткендей сезим калтырды. Менин кийимдеримди алып берчи, деди. Кыз шифонерди ачып, ал айткан көйнөктөрдү биринен экинчисине алып берип жатты. 5-6 көйнөктү улам алмаштырып жатып, ичинен асман түстүүсүн жактырып кийди да, кичине сумкасын колтугуна кысып баратып, кызга кайрылды. Мен кетип баратам, а сен бөлмөмдү жакшылап ирет деп койгун. Кожойкенин айтканындай, анын бөлмөсүн иреттеп бүткөндө үй башчысы Ширинди чайга чакырды. Кел, биз тамактанып алалы. Үй ээлери конокко кетишти. Азыр жолдошунун жумушуна барат да, экөө кетишет. Кайсыл убакта келишери күмөн. Бирок келишкенде үйдөн сөзсүз кофе ичип, анан жатышат. Кечки тамакты жасабай эле койгула деп айтты. Орто жаштагы корей аял бул үйгө кожоюну бала кезинде келгенин, анын өз апасындай болуп калганын, жаш кожоюндун өзүнүн жеке компаниясы бар экенин, аны өзү жетектээрин, уулу үйлөнгөндө уул келинин ушул үйгө таштап, анын үстүнө жолдошу каза болгондон кийин апасы кыштакка көчүп кеткенин айтты. Ал жерде чоң чарбасы бар экен. Бир уулу ошол чарбасын иштетет. Аны менен тамактанып отуруп, бул үйдүн бардык жумуштарын ушул аял көзөмөл жасай турганын байкады. Ашкана кызматкери болгон 2 жаш аял анын көзү менен тең айланып, айтканын аткарып, заматта столдун бетин жайнатып салышты. Анан аларга эртең мененки тамак үчүн тапшырма берди. Жаш кожойкенин таң заарында эмне жерин жакшы билесиңер. Баарын даярдап, музаткычка салып койгула да, эртең менен бышырып, убагында столго койгондой болуп тургула. Жаш кожоюндун тамагын бышырып жатканда, күрүштү эзилтип жиберчү болсоңор, менден тил угасыңар. Эртең менен уктап калчу болбогула. Жүр, деди Ширинге. Мен сага кожойкенин кийимдерин көрсөтөйүн. Кир салгычтагы кийимдерди алып чыкты да кызга бурулду. Кир жугушту иштеткенди билесиңби? Кыз билем дегенин билгизип башын ийкеди. Баарын этияттап жууп, кургаткандан кийин кийим салгычка ирети менен илип кой. Кожойкенин кийимдери өтө эле көп болчу. Түрдүү кийимдер экен. Өзү көргөндөй, кийим салгычында дагы бир топ кийим бар. Ушунчалык көп кийимдин баарын качан кийип бүтөт, деп ичинен ойлоду. Кийимдерди жууп бүткөнчө түн бир окун болду. Эшиктин коңгуроосу кагылып, үй ээлери келишкендей болду. Кудай жалгап, аны эч кимиси чакырган жок. Кызматкер аял айткандай, баарын аткарып бүтүп, жастыкка башын койгондо түнкү саат 1 болуп калган экен. Келээрден кечке тынпаган кыз башын жастыкка коёр менен уктап кетти. Түшүндө апасын көрдү. Эртең менен эрте ойгонгондо жүрөгү жабылып, көңүлсүз турду. Күндө анын жумушу кайталана берди. Кошулса кошулат, бирок азайган жок. Үй кожойкеси ырчы экен. Болгондо дагы Кореядагы белгилүү ырчы. Ал концерттерде болгон түнү өтө кеч келип, эртеси түшкө чейин уктайт. Ал уктаганда ага байланышкан башка иштерди жасайт. Тургандан кийин баягыдай аны жуунушуна жардам бермей, денесин укаламай, дагы башка бир топ иштерди аткарып жатып,
күндүн кеч киргенин да билбей калат. Кечинде ал кайрадан жумушуна кетет. Ал эми жолдошу болсо таң эртең менен кетип, кечинде келет. Кыз аны кээде көрсө, кээде көрбөйт. Бирок бир күнү анын аялынын бөлмөсүн иреттеп жатканда эшикти ачып кире берди. Ширин полун эми гана жууп бүткөн. Эркектин эмнеге киргенин биле алган жок. Өзүнүн аялында бир жумушу болсо керек деп ойлоду. Бөлмөдөн чыга берерде ал кыздын колун кармап, өзүнө каратты да анын татына сулуу кыз экенин, биринчи жолукканда эле кызыгып калганын айтты. Кыз андан өзүн ала качып, чыгып кетүүгө аракеттенип, башын ылдый салган калыбында андан жол бошотуусун өтүндү. Аңгача сырттан үй кызматкеринин анын атын чакырган добушун укту. Ошондо эркек ага жол бошотуп, бир күнү аны чайга чакырарын айтты. Кыз кутулганына сүйүнүп сыртка чыкканда, анын элеңдеген турпатын карап, үй башчысы эмне болду деп сураганда, эч нерсе болгон жок деп койду. Ал базарга бара турганын билдирип, бак караган киши сыркоолоп калгандыктан кородогу гүлдөргө суу себип коюшун айтты. Кыз түтүккө туташтырылып турган шланганы кайсыл жерде турганын тапты да, шланганы чачыратып, гүлдөргө суу бере баштады. Суунун тамчылары тийген сайын гүлдөрдүн жагымдуу жыты буркурап жатты. Бир кезде үйдөн чыгып, анын жанына келаткан үй ээсин көрдү. Келишимдүү турпаты менен салмактуу басып келип, кызга күлүмсүрөй үн катты. Менин сага мамилемди аялыма айтпагын. Бул жер Корея деп эскертти. Кыздын эгинен жогору көтөрүп, көзүнө термеле тиктеп алды да, сулуу кыз экенсиң деп койду да, бурула бергенде машинасын айдап, короо ичине киргизип келаткан аялынын астына торой басты. Ал машинасын токтотор замат түшө калып, күйөөсүнө кынала кетип, гүлдөргө суу сээп жаткан Ширинди көрүп үн салды. Сен бул жерде эмне кылып жүрөсүң? Кыз анын суроосуна үй башчысы табыштаганын билдирди. Багбан ооруп калыптыр эркем, деп койду күйөөсү. Анын белинен жеңил кучактап, ичкери кирип баратып, анын артына бурула берип, кызды карап күлүмсүрөп койду. Ширинге үйдүн жана кожоюндун мамилеси жакпай калды. Кайра корку баштады. Анын Ширинге жакындаганын аялы билчү болсо, кызды бул жерден кубалап чыгаары күмөн эмес болчу. Күндөр өтүп жатты. Кыз канчалык жумушунун көптүгүнө карабастан бул үйгө көнүп калды. Ал үй кожойкеси айткан жумушту так аткарып, негизинен анын кызматында болуп жүрдү. Кечкисин жумушуна кеткенде үй башчысы менен анча-мынча божурашканы болбосо, дайыма жалгыз. Анын үстүнө ишинен бошоп, тыным алып отурганга убактысы дагы аз. Иштин көптүгүнөн суу жыгылып, буттары басууга жарабай калганда, кечинде жатканга араң кирет, дароо керебетине кулайт. Түшүндө дайыма аны аяп, муңайып сүйлөгөн апасын көрөт. Баягыдай эле жанында боло калат да, кыздан алыстап, бир жакка кетип бараткан болот. Ойгонгондо бөтөн жерде жүргөнүн сезери менен жүрөгү сыздап, дароо капа боло түшөт. Өз жерин сагынып, кусалана баштады. Дем алышта аял спорт сарайында чоң концерт коёорун үй башчысынан укту. Эртең менен кетип, кечинде келет. Келгенине 1 жыл айланса да, көчөгө ошол үй башчысы менен базарга барганда чыкканы болбосо, кийин бир да ирет сыртка чыккан жок. Бирок чыкканда кайда барат? Жумушун бүтүп, бир аз эс алуу үчүн бөлмөсүнө олтурганда, аны сырттан бир жердеши чакырып жатканын айтышты. Кимиси болду экен деген таризде, анын бул жерде таанышы жоктугун билип турса да, эмнеси болсо да кийимин алмаштырып алууну көздөп, баягы күнү базарга барганда кызмат акысына сатып алган жаңы көйнөгүн кийип, башындагы жоолугун чечип, күзгүгө каранды, кундуздай капкара чачын жасап, башын бир силкенте бергенде далысын жаап, төгүлө түшүп, кыздын сулуу жүзүнө жарашып турганын өзү сезип, студент кезиндеги керемет учурлары эсине түштү. Дайыма эртең менен чачын тарап, артына карай жазып койгондо, табиятында тармал чачы сеңселип, өзүнөн өзү кулпуруп чыга келчү. Апасы мына ушул кундуздай чачын сылап, анын бактылуу болушун тилээр эле. Азыр маңдайында апасы мээримин чачып тургандай бир кубанып алды да, ал жер жазанып, Кыргызстанда жатканы кайрадан эсине түшкөндө, сулуу жүзү муңайып кетти. Аны сырттан чакырып жатканын дагы эскертишти. Кородон сыртка чыга берип, эки тарабын элеңдей карады. Сыртта кожоюндун машинесинен башка эч ким, эч нерсе көрүнгөн жок. Айдоочу жигит кыздын жанына басып келди да, машинеге чыгышын өтүндү. Эмне үчүн экенин сурайын дегенде, машинесинен түшө калган үй ээсин көрүп чочуп кетти. Мен сени чакырттым, айтпадым беле? Жүр, сени тамакка чакыргым келди. Сүйлөшүп,
Сен Кыргызстандын туурасында айтып бересиң. Ал кызга эшикти ачып, олтурууну сунуш кылды. Кыз макул эместигин билдирип, артына кетенчиктей түштү. Сен чочуба, кайра ушул үйгө келебиз да. Мен жаман адам эмесмин. Сага жакшылык гана каалайм. Келгенден бери эч кайда чыккан жоксуң. Жүр эми. Сени Сеул менен тааныштырайын. Ал кыздын колунан жетелеп келип, машиненин артына чыгарып, жанына өзү келип отурду. Алар олтурганына чакан, бирок көрктүү кафенин жанына келип токтоду. Кожоюн аны фонтанга жакыныраак столго карай алып барып, эң оолу кызга орундук жылдырып, анын отурушун өтүнүп, анын дал маңдайына келип, кичине тегерек көздөрүн күлүңдөтө олтуруп, сүйкүмдү тиктеди. Ал келишимдүү, бир караганда ар бир аял затын өзүнө багындырып алчу касиети бар, жылдызы жанган жигит болчу. Кайсыл тамагың бар? Деди шыпылдап келген официант жигитке. Кыз эч нерсе жебей турганын айтты. Анда бирден кофе алып кел, деди кожоюн. Кайра кызга кайрылды. Сен мага капа болбо. Сени ушинтип чакыртуудан башка жол жок болчу. Сен Кыргызстандан Кореяга жумуш издеп, акча тапканы келгенсиң. Мен сенин акча табууңа жардам берем. Сага мен башка жумуш сунуш кылам. Бул жерде деле жүргөнүң жакшы, бирок сен үйдөн чыкпайсың да. Ал жакта кенен, ээн эркин жүрөсүң. Ал жерде менин апам турат, баласы менен. Ал жакшы аял. Мен аларга сага жакшы төлөп берүүлөрүн айтам. Ал жерге Кыргызстандан туристтер да келишет. Аларды көрөсүң, сөздөрүн которуп бересиң. Кыргызстандан туристтер келишет деген кожоюндун сөзү ага жагып калып, бул жерде түрмө сыяктуу эч кайда чыкпай жүргөндөн көрө анын сунушун кабыл алуусун макул көрдү. Бирок анын аялы бул жерден кетүүгө уруксат береби? Кеп ошондо болчу. Бул жерден кантип кетем, деди ал. Анын жолун табабыз, деди кожоюн. Дал ушул мезгилде анын аялы машина менен аянтта концерт койгону баратып, күйөөсү менен өз кызматкерин көрүп койду. Машинасын токтотуп түштү да фотоаппаратын алып, экөөнүн отурганын тартып алды. Ошол учурда да жигит сүйлөштүкпү деди да, кыздын столдун үстүндө турган колунун үстүнө колун коюп, күлүмсүрөп, кызды бир тиктеп алды. Ачууланган аял фотоаппаратын дароо өчүрүп, бул жерде чыр чыгарып, концерттин алдында маанайын чөктүрүүнү каалабагандыктан кайра унаасына отурду да жөнөй берди. Аны экөө тең көрүшкөн жок. Түн бир окумда аял эшиктин коңгуроосун ушунчалык катуу басып, эшик ачылгандан кийин атырылып кирип келди. Эшик ачкан аял эмне болгонун түшүнө албады. Ошол кезде Ширин анын бөлмөсүн иреттеп жаткан. Сырттагы албууттанган добушту укту. Ага удаа кирип келген аялдын үстүнөн үрөйү учту. Анын сулуу көздөрү өзгөрүп, кудум жалаңкычтай көрүнүп, жеп жиберчүдөй атырылды. Узун ийнедей улгон тырмактары менен кыздын бетин апчып алды. Кыздын беттери тыздей түшүп, колу менен сыйпап алып, канап кеткенин көргөн кыз менин ажалым ушул аялдын колунда экен деп ойлоду. Дароо үй кызматкерлеринин ичинен кимдир бирөөсү анын кожоюну менен кеткенин айтышкан го деп болжоду. Өзү бөтөн өлкөдө бейтааныш адамдардын арасында жүрүп, ким чакырса да чыкпай койбогонуна өкүнүп кетти. Аял сумкасын ачып, бир нече сүрөттөрдү полго ыргытты. Чачылып кетти. Карай берип, кожоюн менен анын түшкөн сүрөттөрүн көрдү. Анын колун бек кысып турган жери да бар экен. Менин артыман бирөөнү аңдытып койгон экен. Чындап, эми өлдүм деп ойлоду. Мындан кийин тагдыры белгилүү болуп калгандай туюлуп, бутунан тартып, чачынын учуна чейин дирилдеди. Аял желкесине мыкчый кармап, бөлмөдөн чыгарып салды да кызматкер жигиттерге кайкырды. Сыртка чыгарып жибергиле. Кызматкер жигит кожойкенин айтканын дароо аткарууга киришип, дендеңдетип ээрчитип жөнөдү. Сырт капкараңгы болчу. Дароо мусапырлык башына келе калган кыздын денеси калчылдап, эмне кыларын билбеди. Колунан эч нерсе келмек эмес. Ошентсе да кайрадан кирип, жанын жеп жиберсе да, андан сабырдуулук суранып, аялга өзүнүн күнөөсү жок экенин түшүндүрмөккө аракеттенди. Бир кезде дарбаза ачылып, анын жолдо көтөрчү сумкасы сыртка карай ыргытылды. Бирок ал кайра-кайра ургулаганы менен эшик сыртка кайра ачылган жок. Шаарды билбейт, билсе дагы кимдин эшигин түн бир окумда каккылайт. Жалбырактары коюу дарактын арасында далдаланып, эки колун тизесине бүгүп, бүрүшүп отурду. Бир кезде уйкусу келди. Анын курсагы аябай ача баштады. Үстүндөгү көйнөгүнөн башка эч нерсеси жок. Кечки суук желде денеси үшүп,
калчылдай түштү. Унутуп калганын кара. Бир кезде эсине түшүп, ыргытылган сумкасынын ичинен жеңил жемпирин алып кийди. Денеси бир аз жылганы болбосо, ачкалыктан эмелеки келген уйку дагы качты. Эми эртеңки тагдырын ойлой баштады. Уктай албай отуруп таң атырды. Эртең менен кожоюндун машинеси үйдөн чыкты. Бирок ага жолугудан дагы жүрөгү үрктү. Анын үстүнө анын кабагы дагы салыңкы эле. Аялы түнү менен ага дагы жаңжал салган го деп божомолдоп, ан сайын чочуду. Көпкө эмне кыларын биле албай, ары башы маң болуп отурду. Кетүүдөн башка арга жок эле. Кайда баратканы белгисиз. Кийимдерин кагып, чачтарын колу менен тараган болуп, чогултуп, төбөсүнө түйүп алды. Жарыялар илинген жерлерди издеп, бир жерди тапты. Үй кызматкери керек деген жерди да окуду. Бирок жүрөгүнүн үшүн алгандыктан андай жерлерге баргысы келбеди. Ашканага жумушчу керек дегенди окуду. Дарегин алып, тил билгенинин пайдасы ушул болду. Сурап отуруп, ал ашкананы дагы тапты. Корей тилинде сүйлөгөндүктөн анын кыргыз экенин байкашпайт чыгар. Эшикти кагып, кирип барганда тамактанып отурган адамдардын жоктугун көрүп, сүйүнө түштү. Ашкана ээсин сурап, жарыя боюнча келгенин айтты. Жумуш бар экенин укканда сүйүнүп кетти. Пол жуйт экен. Ушуга да шүгүр. Кызмат акысы күндөлүк оокатына жетерин билди. Кайда жашаарын сураган жок ашкананын ээси. Түш ооп калгандыктан кирип чыккандар аз болчу. Иштен кийин полду жууп, терезелери менен кошо сүртүп чыкканда күн кечтеп кетти. Ишчилер жумушуна кетип, ашкана ээси орто бойлуу келген толук аял калды. Кетүүгө камынып баратып, ишин бүтүп, четтеги орундукта бүжүрөп отурган кызды көрүп таң калды. Сен неге кеткен жоксуң? Барар жерим жок деди. Тууганың, тааныштарың жокпу? Жок деди кыз. Кыргызстандыкмын деп айтуудан чочуду. Кудай жалгап, аны кайдан келдиң деп сурабады. Бүгүнчө меникинде жүр. А эртең башка үй таап ал деди аял. Азырынча бүгүн таң атууну ойлоду. А эртең дагы бир кеп болор. Момуну көтөрүп ал деди. Ашкананын ээси тамак коюлган чоң термосты алып, колуна кармата салып. Оор экен. Экинчи колунда өзүнүн кийимдери салынган сумкасы. Назик кыз. Анын үстүнө тое тамак жебеген. Иштен дагы чарчады. Толмоч аял артын карабай, томпоңдоп басып баратты. Көп жүрүшкөн жок. Көп кабаттуу үйдүн экинчи кабатына чыгышып, эшиктин кнопкасын басары менен ичкериден балдардын чырылдаган үнү угулду. Эшикти ачып киргенде бири 5, экинчиси 2 жашардай келген балдар. Чырылдашкан ушулар экен. Үн салганда ары жактан тез тиер кыз көрүндү. Термоста ысык тамак бар. Баарыбызга куюп кел дээр менен ал кыз Шириндин колундагы термосту көтөрүп, ары жакка кирип кетти. Аял башы менен жаңсай кызды артынан ээрчитти. Коридордун оң тарабындагы бөлмөгө жерге отура кетти. Анын жанына кыз да олтурду. Кызы ортого чакан столду көтөрүп келип, идиштерге коюлган күрүчтүү тамакты бирден кое баштады. Ага кошо идишке салынган ачуу салат койду. Өңүнөн карап туруп, кызарган калемпирин көрүп, ачуу экенин байкады. Себеби мурда иштеген үйүндө жалаң ачуу салаттарды жешчү. Корейлердин ачууну жакшы көрөрүнүн мурдатан билчү. Алдыларына келери менен жаш балдар 2 кашыкты алып, күрүчтү жей башташты. Шириндин астында да бир тарелкага жайма салынган күрүчтү койду. Аял ага карай башын жаңсап, тарелкадагы нандын бир кесимин алып, бир тиштеди. Кыз да алгач нанын алып, анан күрүчтөн оозуна салды. Ал сууга бышырылганы менен ушунчалык даамдуу сезилип, бирин дагы калтырбай жеп алды. Көрсө курсагы аябай ачкан экен. Тамактанып бүткөндө аябай уйкусу келди. Улам эстеп коюп отурганын көргөн аял кызына буйрук берип, бөлмөңө алып барып, бирге жаткыла деди. Кыз аны ээрчитип кирип, бир төшөктү жерге салды да, бир жамынчыны жанына таштады. Ширин эч нерсеге карабай, жастыгы жок төшөккө жатып, жамынгычын жамынып, дароо уйкуга кетти. Эртең менен эрте турган аял аны да койготуп, экөө баары уктап жатканда эшикти сыртынан жаап, үйдөн чыгып кетишти. Алар келгенде ашкананын ишчилери келишип, тамакка керектүү жашылчаларды аарчып жатышкан экен. Аны дагы жардамга чакырды аял. Полдорду кечинде жууп кеткендиктен таптаза болчу. Саат 10дон өткөндө кишилер биринин артынан бири кирип тамактана башташты. Келген кеткендерге аралаш эле. Ширин да полду жууп жатты. Адамдар көбөйгөндө эми эле жуулган полго из түшүп, кайрадан эле жууга туура келет. Эртең менен келатканда ашкананын башчысы таза жайга эл көп кире турганын айтып,
Ошондуктан зерикпей полду улам жууп туруу керектигин эскерткен. Түш ойгондо кыз бүгүн кайда жатаарын ойлогондо кыжаалат боло баштады. Ал келген күндөн ага түз көз караш менен караган официант кызга кардарлар азайып калганда өзүнүн абалын түшүндүрдү. Ал агасы менен ижара үйдө турарын айтып, бүгүн ал досунукуна кетип, келбестигин билдирип, биздикине жүр деп айтты. Бүгүн дагы баш калкылай турган жай табылганына сүйүнүп кетти. Азырынча эртеңкисин ойлобой турууну эп көрдү. Кечегидей өз милдетин аткарып бүткөн соң кетүүгө камынып жаткан официант кызга карады. Ал жүр кеттик деди. Кыз дагы колуна чакан термос көтөрүп алыптыр. Ал тамакко көрсө, ашкан тамакты ашкананын ээси үйлөрүнө алып кетүүгө уруксат бериптир. Бүгүн жасалган тамакты эртеси элге берилбейт экен. Башка бир ашканада түнөгөн тамакты ичип, адамдар зыян тартышкандан кийин ал ишчилерине дайыма ошол күнү жаңы жасалган тамакты сатууну буйруптур. Кала берсе, тамакка керектүү болгон азыктарды дагы ошол күнү таң эртең менен келгенден кийин баарын жаңы бышырат экен. Официант кыздын аты Хана, агасы Чонин менен бирге 2 бөлмөлүү чакан болгону менен сыртынан тыпыйган, көрктүү көрүнгөн жер тамда жашашат. Ата-энеси айылда турушаарын жолдо келетип айтып берди. Агасы өзүнүн сүрөтканасында иштерин билдирди. Кечээ күнкүдөй ала келген тамагын ичишти да, экөө бир бөлмөдө жерге салынган төшөктө ар бири өзүнчө журкан жамынып жатып алышты. Анткени эртең менен эрте турушуп, жумушка жетишип баруу керек. Эртең менен баратып Ханадан ага ижарага үй табууга жардам берүүсүн суранды. Ал макулдугун берип, бирок дем алышка чейин аны менен туруусун агасынан суранаарын, дем алышта ага үй издөөгө жардам берерин айтты. Дем алышка чейин дагы 2 күн бар. Кыздын агасы ага убактылуу жашоого уруксат берди. Бирок алардын үйүнө анын достору көп келгендиктен бул жерде жашоого болбой тургандыгын билген Ширин ижарага үй табылса, тезинен чыгып кетүү керектигин түшүндү. Ширин ашканада пол жууп иштеп жүрдү. Тапкан акчасы көп деле эмес болчу. Ошентсе да үнөмдөп чогултууга аракеттенип жатты. Ага оңой менен ижарага үй табылбады. Курбу кызынын агасы кыздын башка жайга чыгып кетишин карындашына эскертти. Жумуштан кийин Ширин өзү баш калкылай турган жай издеп жөнөдү. Рекламаларды кыдырып, ылайыктуу үй таба албады. Эми көчөлөрдү кыдырып издөөгө туура келди. Өз жашоосу үчүн баарына тобокел кылып, Кудайдан тиленип, колуна кийимдери салынган сумкасын көтөрүп алып, үймө-үй кыдырды. Анын ушул турпатын көргөндө алыска баратабы, же башка жактан келгенби деп ойлошор эле. Байлар жашаган үйлөрдүн эшигин каккылоого жүрөгү даабады. Жумуштан суранып, бир аз эртерээк чыкканы менен убакыт созулуп, күндүн кечтешине саналуу гана убакыт бар. Чарчаганынан басууга дагы даремети жетпей калды. Олтуруп эс алууга убактысы жоктугунан баса берди. Бул үйлөрдө кимдер жашаарын билбегендиктен аларга кайрылып суроодон айбыкты. Күн кечтеп кетти. Курулушу бүтпөй турган үйдүн жанына келип токтоду. Бир саамга карап отуруп, ичинен чыккан бирөөнү дагы көргөн жок. Эки тарабын чочуркай карап, аста басып ичине кирди. Ар кайсыл жерде чачылып жаткан жыгаштарды, каптагы цементтерди көрдү. Бир бөлмөгө кирип, столдун үстүндө турган бир нан менен чакмак кантка көзү түштү. Эч ким жок эле. Кулагы менен сыртты тыңшады. Эч ким көрүнбөйт. Нандан бир сындырым алды да, канттан бирди алып, бир тиштеди. Жумшактыгынан оозуна салганда эле ээрип кетти. Нан менен кантты кургак чеп, караңгы бурчка тыгылып олтурду. Караңгылыктан коркуп баштады. Бир аздан кийин көзү караңгылыкка да көнүп калды. Ошентип олтуруп уктап кетти. Түшүндө апасынын бейитине келип, аябай кыйналганын айтып ыйлап жатыптыр. Бир кезде желкесине бирөөнүн жумшак колу келип тийди. Караса артында Аяш энеси Айша апа турат. Кызды колунан жетелеп, ээрчитип жөнөдү. Бул жерге дайыма эле келе бербегин. Ыйлай берсең апаң кыйналат, деп эскертти. Ага курсагы аябай ачканын айтып ыйлады. Экөө Аяш энесиникине келишсе, казанда бул оосу чыгып, тамак бышып жатыптыр. Чыныга коюп, кыздын жанына койду. Столдун үстүндөгү аппак нанды сындырып, кашык менен шорподон ортоого камынып жатканда ойгонуп кетти. Курулай дегенде түшүндү дагы шорпо иче албаганына өкүнүп, азырынча Кыргызстанга баруу насип этпеди көрүнөт, деп түшүн жоорган болду. Өпкөсү көп, энтигип калыптыр. Бүрүшү олтуруп, колу буттары тырышып калыптыр. Жер таяна туруп, эки колу менен бутун эки жака керип, боюн жазган болду да сыртка чыкты.
эч ким жок экен. Эшиктин жанындагы түтүктүн бурагычын бурап көрдү эле суу атырылып чыкты. Бети колун жууп, эшиктин алдындагы столго отуруп, сумкасынан көзгө менен тарагын алып, чачын тарап, мурдагысындай жыйнап алды да, ушундай күндөрдү канча күн өз башынан өткөрөрүн билбей, анан бул жерден тезирээк кетүүнү ойлоп, ордунан атып турду. Кимдир бирөө келсе, ууру деп полицияга кармап бериши күмөн эмес болчу. Ушуну эстегенде этияттап көчөгө чыкты. Киши көрүнбөгөндүктөн, өтө эрте экенине карабастан, иштеген ишканага карай шашып жөнөдү. Ал келгенче ишчилер эми гана келишип, ишин башташкан экен. Бир топтон кийин Хана келди. Ал келери менен кызды көрө сала кубанып кетти. Үй таптыңбы? Сени эстеп сарсына болдум. Тапкан жокмун, деди кыз. Анан кайда түнөдүң? Бир жерде, деп койду. Кайда түнөгөнүн айткысы келген жок. Бүгүн дагы издейсиңби? Тапмайынча издейм да. Бүгүн мен издешем. Кабатыр болбо, табабыз. Хана кыздын колунан бекем кысып, тилектештигин билгизди. Бирок жумуш бүтпөй туруп, анын агасы жумуштары менен чакыртып кетип, бүгүн дагы Ширин жалгыз түнөк таба турган үй издеп жөнөдү. Тар көчө менен баратып, жүгүн араң көтөрүп чалыгып келаткан кемпирди көрүп, өзүнүн ижарага үй издеп жатканын эсинен чыгарып жиберип, эмнегедир жардам бергиси келди. Көтөрүшүп алайын, деди анын эки колундагы баштыгын кармай. Рахмат кызым, деген кемпир кыздын көздөрүнө тигиле. Иштен келаткансың го, деп койду. Анын колундагы сумкасына бир карап алып, же алыстанбы? Ширин билинер билинбес жылмая башын астай эйкей. Анан чарчаса да бүгүн дагы үйсүз каларын ойлоп, кемпирдин үйүнө бат жетишин тиледи. Жетерин жетип алып, үйүнө кирип кетсе экен деп тиледи. Чынында көпкө жүрүшкөндөн кийин ортороок үйдүн темир эшигин түртө ичкери бут койду. Артынан келаткан кызды унутуп жибергендей алдыга басып, үйдүн ичине кирди. Кыз да анын артынан бөлмөгө кирип, токтой калып кемпирге суроо берди. Эне, могул сеткаларды кайда коеюн? Ошондо ал артына бурулуп кошуна бөлмөнү жаңсады. Аны көрсөткөн бөлмөсү ашканасы экен. Анда бир жаш кыз картошка арчы олтуруптур. Бейтаныш кызды көрө сала ордунан козголо калып, колундагы баштыктарды ыкчамдык менен ала койду. Сырттан кемпирдин үнү угулду. Тикей, тикейки, кызым суу берчи. Азыр баратам, деди кыз столдун үстүндөгү идишти алып, өчүп турган мештеге чайнектеги суудан койду да, эки каптала бир эшиктен чыгып, кемпирдин жанына барды. Рахмат кызым, деди ал жанында турган Ширинге кайрылып. Кыз ага бир күнчө сиздикинде жашап турайын деп айтууга тили барбай турганда, коронун эшиги тарсылдап, көп өтпөй чаштары тармал, теңселип баскан жигит ичкери кирди. Ай Кудай, дагы массың го. Элдин сендей балдары зыңкый эле жүрүшөт. Дагы таң атканча тынчтык жок сыягы. Кемпирдин сөзүнөн бул үйгө ага орун жок экенин байкаган кыз аста жылып жөнөрдө жанына келе жаткан мас жигит колунан кармай калып, өзүнө карай тарткылады. Коркуп кетип не кыларын билбей, кемпир тарапка ыктай түштү. Суин, бөтөн кызда сенин эмне ишиң бар? Колун кое бер, деди. Бөтөн кыз биздикинде эмне кылып жүрөт? Ал теңселип баратып, кайра түзөлүп, эки көзүн алаңдатып, кызды тикирее карады. Колун бошоткон жок. Бар, үйгө кирип сал. Бул кыз менин курбумдун кызы. Сенин жорогуңду энеси укса уят болот. Кемпир уулун тыюу үчүн оюна келген калпты айта салды. Ошондойбу? Кыздын колун бошото түртө салды. Сенин кайсыл курбуңдун кызы? Мага колуктуу болор экен. Сулуу тура. Курбуңа айт апа, кызын мага берсин. Уктуңбу? Уктум. Деги адам болбойсуң го. Кемпир наалай кетти. Мен барайын. Эптеп чыгып кетүүгө шашылган кыз тездик менен сүйлөдү. Барсаң бар. Кемпир рахматын айтып, кызды узатып, эшикти ичинен илип кайра кетти. Кыз жолун улап, көчө менен жүрүп отуруп, бир топтон кийин кечээки өзү түнөгөн курулушту издеп жөнөдү. Бир күн жатып, көзү байрала калгандай болду. Баса берип чарчаганынан кечээки үйдүн жанына келгенде аргасы кеткен кыз ишчилерди иштеп жатканын көрүп, алардын кетишин күтүп, сумкасын жанына коюп, дарактын түбүнө жерге отура калды. Чарчаганынан көзү илине кеткенин сезбей калыптыр. Бир учурда жанында турган кызуу балдарды көрүп, чочуп кетип, ордунан тура калып, качканга умтулганда аркасынан бири кармай калды. Арактын жагымсыз жыты бурдей түштү. Көчөдө уйкусурап олтурган кыздын
Жайын сурашпастан эле тескери ойлор келе калдыбы, тийиши кетишти да бирөөсү капыстан кызды түртүп жиберди. Ал артына теңсире калып, дарактын сынык бутагы чекесине бир тийип, көзүнөн от чагылыша түштү. Жанынын амандыгынан түңүлгөн кыз кыйкырып жиберди. Мас балдар анын үнүн коштоп ызы чуу түштү. Кыз ан сайын коркуп, башын колу менен жаба, бетин калкалоого аракеттенди. Анын бактысына Жаныш менен Азиз курулуш жүрүп жаткан үйдөн чыга калбаспы. Жаныш колундагы жыгаштын кесиндиси менен балдардын бирин артына урду. Ал артына карай берип, кең булчуңдуу балбан мүнөзү кишини көрүп, мастыгы тарай түштү окшойт, шериктерине бурулуп, качтык деп качып жөнөдү. Анын артынан башкалар жөнөштү. Жаныш балдарды бир топ жерге чейин кубалап, кайра кайтып келди. Кыздын аянычтуу тагдыры Жаныш менен Азизди кейитип жиберди. Кыргыз кыздарынын аргасыздан иш издеп, алдамчылардын айынан атасы көрбөгөн Кореяга келип, көргөн кыйынчылыктары боорукер жигиттердин жанын кашайтты. Бул кыргыздын атка минер, журт башчыларынын жакшылыгы. Ушул кыз сыяктуу кыргыздын чычкандай кыздары жумуш издеп, түшүндө көрбөгөн жерлерди тентип жүрүшү эл бийлегендердин намысынын жоктугуго. Качанга чейин кыргыз жаштары башка өлкөлөрдө тентишет? Неге өз мекенинде аларга жумуш табылбайт? Мына ушунун айынан мындан 20 жыл мурда мен дагы ушул өлкөгө келип баш калкаладым. Бүгүн кетейин дейм. Ал жерге барып эмне жумуш жасайм? Мен балдарым ата-бабасынын киндик каны тамган жерин билишпейт. Бул жерде төрөлүп өсүштү. Бул жерде эптеп тирилик кылып жүргөндөрдүн, Азиз мына ушул сыяктуу жаш кыздардын келечек тагдыры эмне болот? Бул эле эмес, кыргыз өлкөсүнүн тагдыры кандай күндөргө туш келет? Жаныш башын мыкчып, үнсүз олтуруп, мына ушуларды ойлоду. Азиз анын жүзүнөн капалыктын белгисин сезип турду. Неге ал ачууланып жатканын биле албады. Кыздын абалына анын боору ачыды. Мекендешин ушундай аянычтуу абалда көрүп отуруп, анын бешенесине экөөнүн учурап калышына бир чети сүйүндү. Ага баш паник таап, колдоо көрсөтүүсү парз экенин туйду. Ушул ой Жанышта дагы бар болчу. Экөө биригип бир акылга келишип, ага баш калкалай турган жай таап берүүгө тийиш. Азиз бойдок, жашаган үйүнө алып барууга болбойт. Болсо дагы ээн баштык кылдың деп Милане капа болушу мүмкүн. Жаныштын үйүндө аялы, балдары бар. Ошентсе да кызды көчөдө калтырып коюу туура эмес. Бул мусулман баласына жарашпайт да. Биздикине баралы, деди Жаныш ордунан тура. Азиз, сен дагы жүр. Үчөөбүз барып жеңеңе түшүндүрөбүз. Балким анын дагы жардамы тийип калар. Азиз муну жөндүү көрдү. Жаныш агасынын табиятында болгон боорукерлигине жүрөгү жибиген Азиз кыз үчөө анын унаасына олтурушту. Айлананы караңгылык каптап, бирок Сеулдун көчөлөрүндө жарык күйүп турган. Жакшы адамдарга туш болгонуна ширин ичинен сүйүнүп баратты. Анын мындан кийинки тагдыры ушул кишилердин колунда болчу. Сырттан кирген жолдошу менен Азизге анын жанындагы кызга кымбаттан кала түшкөнү менен кичип элдигинен жазбай жылуу кабыл алды. Чоң бөлмөгө жерге төшөк салып, дасторкон жайды. Эки кызы дагы ага жардамдашып жүрүштү. Унчукпай олтуруп тамактанышты. Алар унчугушпаган сайын Шириндин чыдамы кетип, аялы эмне дээр экен деген суроо жүрөгүнө өтүп жатты. Жүзү муңайып, көздөрүнөн да ошол муңайымдыктын белгиси сезилип турган кыз кымбатты кайдыгер калтырбады. Улам анын жүзүнө асыртан карап коюп, мекенинен алыс жүргөн бул кыз жаш болсо да башынан көп кыйынчылыктарды өткөргөнүн сезди. Анын жүрөгүндө бир жарасы болсо козгоп албайын, жолдошум айтаар деп сабыр күттү. Анткени бир иш болгондо ал өзү айтмайынча батынып сурачу да эмес. Кантсе да баш кошкондон бери билет, Жаныш чеки иш кылбайт. Сөз арасында Азиздин иши жашоосун сурап, бизди унутуп келбей койдуң деп жемелегенсиде. Тамак ичип, дасторкон жыйылып бүткөндө кыздары менен эки улу өз бөлмөлөрүнө кетип, анан Жаныш келинчегин жанына отургузуп, Ширин туурасында учкай айтып берди. Сен өзү акылдуу жансың, кымбат. Бул кыз дагы сендей бир эненин ай чырактай кыз экен. Биз менен мекендеш, өз кызыбызды көрүп туруп, сыртка калтырганыбыз болбос. Биздикинде эле жүрсүн. Көңүл кенен болсо баары батат. А сен жумушка орношууга жардам кыл. Кызым, эмне иш жасайсың? Деди кымбат Ширинге жумшак кайрылып.
Ал Кыргызстанда студент болуп, англис, корей тилдерин үйрөнгөнүн, бул жерге келгенде буга чейин үй кызматкери болгонун, ашканада иштегенин өзү учкай айтып берди. Анан эң башкысы, анын тил билиши жакты. Кызым, баарынан сенин тил билгениң жакшы. Бүтпөсөң да билимиң бар экен. Менин кафем бар, сен ошондо иште, болобу? Мындайды күтпөгөн кыз кубанганынан көзү жашылданып кетти.